Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыздар tuğanlar? Bugün ben sizler менен чогуу баарыбыз отуруп алып элестетким келип атат да туғандар. Биз адам заты негизи не болбосун бул жашоодо бардык нерсени бул турган иштей кабыл ала беребиз да. Боло турган иштей кабыл алабыз да. Biz деген элестетип, балким мындай болгондо, балким мынтип калмак, балким мындай болгондо мындай болмок деген сыяктуу ойлор келбейт экен да адамгачы. Мага бирок келет. Мен ойлоном. Аябай катуу ойлоном, толгоном. Анан салыштырам, таразалайм, анализдейм. Ошондой сыпат бар да менде тугандар. Анан азыркы учурдагы моореген недовольныйлар, азыркы учурдагы недовольный бир ушундай бир адамдар бар го. Анан жанагы Самат деген адамга анан чет өлкөдө жатып алып теңиз бөлтүрүк баардыгын кошулуп ошонун баарына тең айткым келип атат ошол жөнүндө. Ошол убагында Садыр Нуркожоевич президент болбой эле элестеткиле тугандар. Биринчи очередь Мадумаров элестетели мага. Мадумаров президент болду дейли. 5 жыл отурду дейли, элестеткилеме. Мадумаров президент болду. Кандай иштерди кылат эле? Менин элесим боюнча эмне кылат эле Садырдын Мадумаров. Адахан Мадумаров келер менен Россия менен миграцияны күчтөмөк. Кош жарандыкты мыйзамдаштырмак. Кош жарандык болмок баарында. Поголовно жеңилдетмек кылса мигранттарга ушундай жеңилдик түзмөк. Бүт кыргыздын баары ошага көчүп бармак да. Россиягачы көчүп барып азыркы учурда балким бир 20-30-40% кыргыз уже согушуп атмак да Россия үчүн. Менин элесим бул тугандар. Анан Күмтөрдү билесиңер. Күмтөр ал сенин баягы кыргыздын соту эмес, аны барып бир кой жетеле барып чечип алганда, алып алгандай деп атпайбы? Дебеди беле. Күмтөр алынбайт болчу, элестетип койгула. Күмтөр алынбайт болчу. Күмтөр алынбай не кылат эле? Карызга батырмак. Путин акасынан алмак, көптөгөн карыздарды алмак балким. Кытайдан да алмак. Уста карызга батырмак. Бардык маселе пенсия пособияларды, айлыктардын баарын баягы илгеркидей эле 200 сомдон, 300 сомдон 500 сомго чейин потолок кошуп коймок болду. Баарыбыз уралап кол чагып өтмөкпүз. Кыйынчылык болмок, кымбатчылык эки эселеп болмок. Бюджетибиз билбейм, көтөрүлбөйт болчу деп ойлойм. Потому что ушундай кыйын заманда азыркы учурда тем более кандай гана болуп атат дүйнө жүзүндө. Согуштар болуп атат, бүт жакта кризис болуп атат. Бензиндер жок болуп атат. Өздөрү чыгарып аткан бензин өндүрүп чыгарып аткан мамлекетте бензин жок. Эмне деген тамтык тугандар. Ушунун баары келип кошулуп ташылып алып, балким биз билбейм, ушу Адахан Мадумаров учурунда азыркы учурда биз Россияга автономный округ болуп кошулуп калмакпыз деп ойлоп калам да. Анткени өндүрө албайт болчу, көтөрө албайт болчу мамлекетти. Күмтөрдү албайт болчу. Биз айласыздан ошентип кетпекпиз. Жолдорду салбайт эле, баягы текеберленип эле элдин баарын кагып силкеп эле бирдеме болуп эле отуруп өтмөк. Балким билбейм, эгемендүүлүгү сакталбай калат беле. Кыйналып атам. Мында жашагым келип атат. Жарым решенный болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчап калдым. Өз жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммадагы каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз тугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, тугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Мен ошентип ойлойм да тугандар. Айлыктар эчтеке көтөрүлбөйт болчу, жолдор салынбайт болчу. Бирок ошого да кол чапмаксыңар да. Мына депчи. Текеберленип бул аябай мыйзамды аябай катаалдаштырмак, өтө катуу кылмак. Через үчүн бирөөң чыгып кыңк дейилбейт элең. Демократия түй орду менен, тамыры менен жок болмок. Демократия.
жесткий болмок. Жесткий мыйзам болмок. Биз коруп калмакпыз уже. Баягы ОПГ анда эсиле Адахан Мадумаров болгондо ОПГ күч алмак. ОПГ менен кырылышып, ОПГ менен чабышмак деп ойлойм да. Күчү жетпейт эле деп ойлойм ОПГ. Ала албайт эле, жок кыла албайт эле, тазалай албайт эле, коррупцияны да жок кыла албайт эле. Шынса Каша болмок, Шихарда болмок туугандар. Мен элестетип бул Мадумаров элестеттим, анда башкаларын элестетпей эле койчу эле. Бул сер баягы Сабаттуу деген адамды элестетип койдум, калганын уже өзүңөр таразылап, өзүңөр ойлонуп алгыла кандай болот эле. Ошон үчүн туугандар шүгүр кылганды билишибиз керек да. Шүгүр кылганды билишибиз керек. Азыркы учурда биз өнүгүп атабыз. Сонун ким бир сабат баягы өзүн сабаттуу сезгендер ошо Мадумаровду колдогондор, Атамбаевди колдогондор баягы жол салды деп мактанбагыла, жол салды деп өнүктүк айтпагыла депчи. Жол деген мага кирбейт дейт, өнүгүүгө кирбейт дейт. Көрдүңөрбү акылсыздыгын кандай экен. Жол салса өнүкпөйт экенбиз. Недвижимосттар салынып атат жашса, булар ошолордун айтышы боюнча, эсе Кыргызстан өнүксө, алардын ою боюнча ар бир жаран байыш керек экен да. Ар бир жаран байып бутка туруп кетиш керек экен, ошондо өнүгөт экен да. Мамлекет ошентип ойлойт экен алар. Эсиле Мадумаровду колдосок, Мадумаров баарыбызды жыргатат деп ойлойт окшойт да аларчы. Мамлекет деген башка, ар бир жарандын өзүнүн бул жашоодо миссиясы бар. Мамлекетке эле таянып, мамлекет мага бериш керек деп отурган эмес. Ал Адахан Мадумаровду колдогондор ошондойлор окшойт да. Мамлекет берет дегендер колдойт окшойт да. Эмнеге дегенде Мадумаров болуп калса, өзүнүн колдоочуларын балким жыргатмак да. Ким билет, балким ошолорду көтөрмөк. Бирок мамлекет только шарт түзөт, туугандар. Мамлекет элге шарт түзөт. Болду. Мамлекет элдин чөнтөгүнө салып берет же оозуна чайнап алып келип бирдеме берет. Жок, андай жок. Только шарт түзөт, болду. Мамлекет мамлекеттүүлүктү ойлойт. Мамлекеттин келечегин ойлойт. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн ойлойт. Ошолорду ойлойт. Ар бир жарандын келечегин, ар бир жарандын көйгөйүн, ар бир жарандын эмесин ойлобойт алар. Ойлобош керек. Ар бир райондо, ар бир эмеде, областта өзүнүн ошол ар бир жарандын көйгөйү чечиле турган органдар бар да. Ошол органдарды иштетиш керек. Мыйзам бар, мыйзамды иштетиш керек. Иштете албай эле сразу эле чыгап эле Садыр Жапаров дей берген болбойт. Мынтип иштебейт мыйзам. Садыр Жапаров 7 миллион элдин баарына ошентип чуркап жүрө бербеш керек. Садыр Жапаров мамлекеттин келечегин куруш керек. Мамлекеттин келечеги кандай болот? Алдыдагы бир жок дегенде бир 20-30 жылга план куруш керек президент деген. А биз ошону Садыр Нуркожоевдон көрүп атабыз. Садыр Нуркожоев ошо келечекти куруп атат. Ошондой кыйынчылык заманда биздикин азыр ошо билгизбей, элестетип эч кимге билгизбей көтөрүп келатат мамлекетти. Жонун асып алып көтөрүп келатат. Азыркы ушундай кыйынчылык заманда. Азыр Европа эмне болуп атат, муяктар эмне болуп атат, каш болуп атат, бүт жакта каш болуп атат. Чыгарда болуп атат. Согуштун артынан согуш болуп атат. А биз жыргап атабыз. Ошо жыргалчылыкты биз ошону мындай шүгүр кылбай ошого. Биз текеберленип кеңкейип атабыз да. Кеңкейип Садыр Жапаровго асылып атабыз, бийликке асылып атабыз. Бирок мыйзам, мына мен неге Садыр Нуркожоевду дагы эле колдойм, потому что мыйзам өзгөчө иштейт азыр. Азыркы учурда мыйзам өзгөчө иштеп атат. Бүт цифровизация болгон. Мынакей мен өз башыман өткөрүп атам бардык маселени. Убагында лицензияга каршы болгом, лицензия кыйын болду. Бирок мен ал лицензия боюнча дагы эле ошол эле оюмдамын. Лицензияны ар бир жаран албай эле ошол таксопарк ачкан компаниялар ошол эмелерди алыш керек да. Лицензия ошолор алып, мындай таксистерди ошолор жумушка алып, путевой лист менен айдай тургандай кылыш керек. Ошондой шарт түзүш керек. Ар бир жаран албаш керек деп ойлойм да. Бул мен дагы эле ошол позициядамын. Анан права боюнча права жакшы эле экен, сонун эле экен, ага моюндадык. Права туура эле дурус эле экен. Сонун эле экен шарты, жактым. Ошол эле АСАГага каршы чыгып аттыңар, АСАГа төлөйт экен. Мына өз башыман төлөттүм, 150 миңди төлөттүм. Эми кандай төлөттүм, бар болуп, мага төлөшүң керек. Бол, мен сага төлөгөм деп эмес. Мыйзам чегинде. Ошол керектүү документ, протокол, рапорт, чертеж, ДТПнын чертежи, экспертизаларды алып алып, барып тапшырып ошентип алдым. 2 жума дегенде түштү. Алма деген компаниясынан түштү. Бул частный экен. Анан мамлекеттикке тем более түшөт. Баары жакшы. Главное иштетиш керек, иштеткенди билиш керек. Анан машина боюнча чуркадык. Мына документтер боюнча, например, үйдө эле отуруп алып, мен түндүктөн правамды алмаштырып алдым. Түндүктөн эле тарс кылдым, болду. Бардым да тияка өткөрүп эскисин жагысын алып кетип калдым. Очерет жок.
Машинемди оформить эттим. Машина сатып алдым эле, ошону генеральный доверенностьтен оформить этип алдым. Түндүктөн эле. Мына балама генеральный доверенность жаздыргам. Балам түндүктөн алып эле генеральный доверенность деп туруп мага оформить этип койду. Бүттү. Бүгүн бардык. Бир 5 мүнөткө жеткен жок. Бир 2-3 мүнөттө эле бардык, тапшырдык. Эски номерди, техпаспорту. Жаңы номерде болуп кетип калдык. Кандай сонун, içi пустой зал, пустой, киши жок. Мындай күндөрү цифровизация жок кезде, мындай живой очередке турган кезде, айланайын биринчи күнү, особенно биринчи күнү любой иш каяка барба. Паспортный стол болобу, унаа болобу, каяка барбасаң очередь болчу, биткөн болчу. Азыр тазаланып, очередь жок, үйдө отуруп алып эле баарын кылып атышат элдин баары. Кудайга шүгүр. Сонун шарттар түзүлүп атат элгечи. Мындай шарттар, мындай өнүгүүлөр мен жашоомдо болгон эмес. Аябай сонун. Мына только иштеш керек. Кыргыз эли эмне кылыш керек? Только иштеш керек. Ар бирөөбүз өзүбүздүн мамлекетибизди өндүрүп, көтөрүп, бутка тургузуп, өзүбүздүн мамлекетибиз бул үй бүлөбүз биздин. Ар бир жарандын өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн мамлекети. Ар бир эркектин өзүнүн үй бүлөсү. Ошо эркек президент өзүнүн үй бүлөсүнө. Өзүнүн үй бүлөсүнүн президенти ошол эркек. Ошол эркек өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, бутка тургуш керек, өндүрүп көтөрүш керек. Бала чакасына илим билим бериш керек дегендей, тарбия бериш керек дегендей. Ошонун баарын ошо эркек көтөрүш керек. Анан ыйлактап эле чыгып алып эле мен көтөрө албай атам, мен бай илбей атам, мен өнүгө албай атам деп эле өзүңөр таксиде отуруп алып ыйлактаган бул туура эмес. Таксиде бул билбейм, такси деген мен үчүн жумуш эмес. Бул жөн эле подработка. Жумушта иштеш керек. Ишекче иштеп пага эдеш керек. Билбесең үйрөнүшүң керек, окушуң керек. Ошол азыркы учурда иштеш керек туугандар. Жумуш мореда келени. Чыгасың жумуштан отур. Бияка чыксаң деле жумуш, тияка чыксаң деле жумуш. Айланайын, только иштеш керек. Туугандар, айланып кетейин. Бар сонун. Анан кымбатчылык эле кымбаттайт. Туугандар, аны мен билип эле турам, кымбаттайт айланайын. Мен базарда өскөн адаммын. Мен 12 жашыман баштап 24 жашыма чейин 12 жыл, ошондо 12, бир 15 жылдын тегерегинде базарда чоңоюп турмун да. Анан мен билем, инфляция кандай болот, продукция кандай кымбаттайт. Баары эле кымбаттап келген. Акаевдин малында ундар 50 сомдон, 100 сомдон, 70 сомдон мүшөгү. Ушундай эле болчу. Мына акыры кел көтөрүлдү да. Бул инфляция жараша көтөрүлө берет. Айлыктар деле ошого жараша болуп келатат. Мына азыркы учурда мындай среднем 50 000 стабильно табат. Любой адам 50 000 табат. Иштейм десе табат 50 000. Бул жөнөкөй эң ылдыйкысы. Жакшы дегенде 100-150 000, 200 000ге чейин тапкандар бар Кыргызстанда. Таап коет. Колунан аябай жакшы, кол алтын адамдар таап коет ал акчаны. Кара күч менен деле таап коет аны. Ошон үчүн туугандар, иштейли, өнүктүрөлү, мамлекетке асыла бербейли. Азыркы учурда саясий сойкулардын оюндары башталды. Шайлоо жакындап келатат. Шайлоо жакындаган сайын булардын оюндары чыгып, бул манипуляция. Эл менен манипуляция кылат бул акмактар. Элди келесе ойлойт бул акмактар. Чыгып алып тиги дебатка деп мактанышат. Дебатка чыгып алып кимдин тили узун ошол утат. Кимдин тили кыска ал утулат. Бирок иш жүзүндө далилдей турган адамдардын тили кыскараак болот. Иш жүзүндө далилдей албагандардын тили узун болот. Аны баарыңар билесиңер. Ошон үчүн туугандар, калыстыкты айч керек, калыс ойлонуш керек, терең ойлонуш керек. Анан чечим чыгарыш керек. Чет өлкөдө жатып алып, ыйлактап дөлдүрө бергендерди ээрчебегиле. Кыргызстан өнүгүп атканын ар бир жаран билип атасыңар, ар бир жаран көрүп атасыңар. Ошон үчүн туугандар, баары жакшы болот, сабыр кылалы, шүгүр кылалы, өнүгөбүз иншалла. Садыр Жапаровду колдойбуз. Колдош керек, туугандар. Ушунча кылган иштеринин үзүрүн эми Садыр Мырзович дагы көргөш керек, карапайым элге. Ошон үчүн Садыр Жапаровду колдош керек. Даяр окатка башка бир көлөс алып келип отургузбашыбыз керек. Ошону көздү ачышыбыз керек, туугандар. Ошол. Дагы бир отуруп алып өзүңөр да элестетип салыштырып көргүлө. Мен Адахан Мадумаровдун колдоочулары билесиңер кантип колдойт. Бир эле мен көргөнүм да, башкасын айтпай эле коеюн, башкалар башкача болуш керек, бирок именно Адахан Мадумаровдуку аялдар, например, бир жерден жолугуп калып, случайно көрүп калып, колун кармап алып эле колдой берет. Эркектер деле ошондой. Колун кармап көрдүң беле дейт, бирдеме десең эле сразу колун кармап көрдүңбү дейт. Момундай иш кылды, могуларды кылды, момундай иштерди, мону кылды деп айтпайт алар. Мен ошон үчүн колдойм дебейт. Жөн эле колун кармап көрдүң беле дейт, болду. Аялдардан сурасаңар, аялдар жандан өткөн аябай сулуу киши, аябай сабаттуу киши, тим эле укмуш киши деп эле сүйүп калып эле колдой беришет. Глупачы баягы. Эми аялзат
Өткөдө бир аял отуруп алып сүйлөп атыптыр, мен жолуккан менен, көрүп калган менен. Адахан ким Самбаев деп чуркаган менен. Деп басты, тагыр. Ушинтип колдогон болмок беле, ай, адам деген иштей турган адамды колдош керек. Анын сулуулугун, анын сабаттуулугун колдобой. Колун кармап койсоңор эле колдор болмок беле. Мына мен, например, Садыр Жапаровдун колун кармаган эмесмин. Мен Садыр Жапаровду иш жүзүндө далилдей турган адам экенин билип туруп колдоп жүрөм. И колдой берем дагы иншалла. И силерди дагы ошого чакырам туугандар. Мейлиңиздер. Ассаламу алейкум.